Батыш Россияга каршы эми экономикалык согуш ачты. Европа бүттү окшойт. Зеленскийдин кайда экени белгисиз. Сүйлөшүү тууралуу ар кай жерден үн салып отурат. Украинадагы бир аз ызычуу түшүшү мүмкүн. Бирок жалпы жонунан тагдыры чечилип калды окшойт, дейт россиялык журналист. Макала РИА Новости агенттигине жарыяланган. Мына ушул жерден Россиянын батыштагы өнөктөштөрү эсине келе калды окшойт. Көрсө алар да Россия менен согушкусу келип жатыптыр. Жок, Украинага жоокер жөнөтпөйт. Владимир Путинден бизге жолтоо болом дегендерге, өлкөгө кооптулук жаратам дегендерге Россия ыкчамдык менен жооп берет. Тарыхыңарда болуп көрбөгөндөй кесепетке кептейт деген сөзү эми араң жетти окшойт. Ошентсе да Украинага курал жарактын жаңы партиясы келди. Джо Байден жалпы $350 миллион курал жарак жөнөтүүнү колдоп берди. Нидерланд танкага каршы гранатометунан 50 жана 400 реактивдүү снаряд жөнөтүп жатат. Панцерфаус аталышын танып жатасыңарбы? Туура, бул немецтик гранатомет улуу атамекендик согуш маалында чыгыш флангында фашисттер колдонуп келген гранатометтун небереси десек болот. Германия бийлиги да Украинага курал жарак жеткирүүнү колдоду. Бир нече сааттан кийин чыр чыккан аймакка курал жарак жөнөтпөй турган саясатына каршы чыгып, кийин өздөрү да катыша турган болушту. Таң калган деле жокпуз. ГФР олку-солку болуп туруп баары бир 3-чү рейхтин жетекчилиги баскан жол менен кетүүнү чечти. Ошол эле маалда батыш мамлекеттери акылга сыйбаган эки жүздүүлүк менен Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде Россияны агрессияны токтотууга чакырып, аскерин чыгарып кетүүгө чакырууда. Эмне үчүн? Кан төгүүнү көбүрөөк убакытка созуу үчүн. Бирок эң башкысы батыштагы контрагенттер өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөөдө, талаптанып калыш керек да. Ал арада Россияга каршы санкциялардын бир нече пакетин жарыялап жиберишти. Тизмектегенден да чарчап кетет экенсиң. Бул чектөөлөрдүн маани маңызы эмнеде? Админ ресурс пайдаланылган адилетсиз атаандаштык менен элди бүлгүнгө учуратууда. Россия 30 жыл бою эл аралык коомчулуктун эрежеси менен иш жүргүзүүгө аракет кылды. Болгон күчүн жумшады. Эмне себептен? Атаандаштык эрежеге ылайык жүргүзүлгөндө Россия дүйнөдөгү алдыңкы державага айланмак. Ансыз деле болду деңизчи. Ички дүң продукцияны сатып алуучулук жөндөмдүүлүктүн паритети аркылуу деле эсептеп же чет өлкөгө саякаттап келиңиз. Экономикадан алыс адам деле Россия бүгүнкү күндө жашоо деңгээли бийик, мыкты өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн алдыңкы катарында экенин көрүп билет. 36 өлкөнүн учактарына Россиянын үстүнөн учууга тыюу салынды. 36 мамлекеттин учактарына Россиянын аба мейкиндигин колдонууга тыюу салынды. Буга чейин Европа биримдиги Россиянын учактары үчүн аба мейкиндигин жапкан болчу. Тизмедеги 36 өлкөнүн учактарына Росавиация же Россиянын тышкы иштер министрлигинин атайын уруксаты менен гана Россиянын аба мейкиндигин колдонууга уруксат берилет. Россия аба мейкиндигин колдонууга тыюу салган өлкөлөр: Австрия, Албания, Англия, Бельгия, Болгария, Британиянын Виргин аралдары, Улуу Британия, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания, Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония. Доллар эмнеге көтөрүлгөнү айтылды. Кыргызстанда доллардын курсу жасалма жол менен көтөрүлгөн. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев маалымат жыйын учурунда билдирди. Анын билдиргенине караганда ошол учурдагы суроо талапка жооп берип, жана ажиотажды басаңдатуу үчүн каражат жетиштүү болчу. Анын үстүнө Улуттук банк $13 миллион интервенцияга чыгарган. Бул сумма курс жасалма жол менен көтөрүлдү дегенди түшүндүрөт. Башкача айтканда доллар тартыштыгы болгон эмес, рынокто каражат жетиштүү эле. Ага карабай Улуттук банк дагы 80 же $100 миллион сатыпка чыгарууга даяр болчу, деди Амангелдиев. Министр кошумчалагандай, Улуттук банктын эл аралык резервтеринин көлөмү жетиштүү жана ал өлкөнүн товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр рыногунун келечектеги көлөмүнүн 6 айын жабат. FIFA эл аралык оюндарда Россиянын туусу менен киминине тыюу салды.
Дүйнөлүк футболдо ири башкаруучу орган болуп эсептелген FIFA Украинадагы кырдаалга карата Россияга каршы бир катар санкцияларды киргизди. Бул тууралуу уюм өзүнүн сайтына жазды. Маалыматка караганда россиялык футболчуларга ар кандай беттештерге катышууга тыюу салынган жок, бирок айрым чектөөлөр коюлду. Алар Россиянын курама командасы катышкан беттештерде мамлекеттин туусу менен кимини колдонулбайт. FIFA уюмуна тиешелүү бир дагы эл аралык мелдеш Россиянын аймагында өтпөйт. Ошондой эле Россиянын командасы катышкан оюндар нейтралдуу аймакта көрүүчүсү өткөрүлөт. Россиянын курама командасы мындан ары Россиянын футбол бирикмесинин командасы деген аталыш менен чыгышы керек. FIFA башка дагы чектөөлөрдү киргизиши мүмкүн. Аларды аныктоо үчүн UEFA жана эл аралык олимпиада комитети менен кеңешип жатат. Эгер Украинадагы абал турукташып, тараптар диалогко келбесе, россиялык футболчулар бардык оюндардан четтетилиши толук ыктымал деп айтылат билдирүүдө. Мындай чектөөлөрдөн кийин россиялык команда кайсы желек жана музыка менен оюн талаасына чыгары белгисиз. Ошондой эле футболчуларга нейтралдуу аймакка баруу дагы оңой болбойт. Анткени Россиянын учактары үчүн Европа биримдигинин аба мейкиндиги жабылды. Зеленский аскерди кызмат өтөгөн абактагы жарандарды чыгаруу чечимин кабыл алды. Бүгүн 28 февралда Украина президенти Владимир Зеленский украиналыктарга кайрылуу жасады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары билдирди. Зеленский бул чечимди кабыл алууга аргасыз болгонун билдирди. Аскерди кызмат өтөгөн, азыркы учурда абакта отурган жарандарыбызды абактан чыгаруу чечимин кабыл алдым. Бул чечим оор болду, бирок керектүү чечим, деди Зеленский. Украинанын аскер деңиз күчтөрү Зеленскийдин калпын чыгарды. Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн жетекчилиги өлкө президенти Владимир Зеленскийден Змейни аралындагы аскерлердин курман болгондугу боюнча айтканын расмий төгүндөдү. Спутник жакынкы чет өлкө. Буга чейин Зеленский Украинанын бардык деңиз аскерлери менен чек арачылары көз жумду деп айтканын эске салды. Змейни аралындагы аскерлер тирүү, алар азыр туткунда деп айтылат маалыматта. Ал эми Зеленский болсо көзү өткөн аскерлерге сыйлык ыйгарыларын жарыялоого жетишкен. Нам сказали, сразу были корабли российские. Ну, понятно, что российские, потому что там определяется, это российские корабли или гражданские корабли. Сразу один был, потом второй появился. Ну, потом выяснилось, Москва, фрегат, то есть крейсер, по-моему. Но так как вертушки не пролетят, потому что крейсера ходят, их все равно забьют. То есть сказали, будет зеленый коридор. Мы все собрались, потому что уже поняли, что что-то будет. Крейсер не зря ходит. Потім залетіла сушка, там покидала такі огонечки, естественно, трошки погупало. Потім залетіло дві сушки, розбили зенітку одну пограничників, вилітали все сразу шибки, все, а там взривна волна була отлично. Ну і через, я не знаю, там время, може полчаса, може 40 минут, не більше. Катера появилися два. Ну і нам сказали, як підплили катерам, ми їх вже бачили, вже безполезно було, тому що з тої сторони стояв крейсер, тобто, ну, я маю на увазі Москва. Нас за 2 минути. Все ми підняли руки вверх, покидали оружие, нас на пірсі построїли, ну, тобто, як обично, як працюють професіонали. Положили, ми полежали, поки всіх зібрали, посчитали. Пару пацанів прийнуло неудачно. Йому казали допомогу. Так що ніхто нікого не бив, отлично. Ми думали, що хуже буде. Да, і якщо покажуть, і скажуть, що я живий. Не знаю. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Він навіть не знав, що на Зміїному острові була ще й морська піхота. Крім того. Якщо нас похоронили, значить нас і думали похоронити.